Бишкекте эне өз кызы жана небереси тарабынан үйдөн күч менен чыгарылды. Бишкек шаарынын тургуну Улан Айнидинов Кактус медиага кайрылды. Анын айтымында өзүнүн бир тууган эжеси каарыган энесин үйдөн кууп чыккан. Айнидиновдун айтымында 1955 жылы туулган Жамалкан Эгимбаева аттуу энеси 2013 жылы 3 бөлмөлүү батирди сатып, Каражыгаштан жер там сатып алган. Андан кийин Жамалкан сатып алуу келишиминин негизинде бул үйдү кызы Аселге кайрадан каттоодон өткөрүүнү чечкен. 2019 жылы Асел үйдү уулу Мирван Тавант уулуна арноо жолу менен өткөрүп берген. Бирок ал окуя тууралуу бул үйдө жашаган апасына да инисине да кабар берген эмес. Небереси Жамалкан Эгимбаеваны үйдөн чыгаруу үчүн сотко бергенде үй кайрадан каттоодон өткөнүн билген. Биздин энебиз бизди 3 баланы жалгыз тарбиялап өстүрдү. Атам эрте каза болгон. Ар бирибиздин 2 билимибиз бар. Энем мындай мамилеге татыктуу эмес болчу деп белгилейт Улан Айнидинов. Маалымат булагы Кактус медиа.